Saule компаниясынын татууларын сиздерге сунуштайбыз. Таң эрте үйүңүздөрдө ысык чай менен ушундай татуулар менен баштасаңыздар, сөзсүз түрдө ошол күнүңүздөр ийгиликтүү болот. Сөзсүз түрдө жашооңуздар ардактуу көрүүчүлөр ушул Saule татууларындай таттуу болсун. Ал эми таң эрте сиздерге ушул Saule татуулары менен биргеликте жагымдуу чыгармаларды аткарып берейин деген бизде коногубуз бар. Ал эми коногубуз менен кесиптешин тааныштырсын. Бизге бүгүн комузум сенсиң шеригим дайыма чертип келемин. Кыргыздын улуу доорунан кабарды сага беремин деп ушунчалык сулуу, чырайлуу Гүлбарчын Бакирова эжебиз келип калыптыр. Бибисара Бейшеналиева атындагы университеттин бүтүрүүчүсү. Бүгүн бизге жагымдуу маанай тартуулайм деп келип отурган чагы. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Сыртта жамгыр. Кандай келип алдыңыз? Жол тыгыны? Айтпаңыз, эртең менен дагы уктап калып бир аз кечиктим го деп чууркап, бирок жакшы жетишип келип калдым. Келиңиз алгач эле кыргыз эли менен амандашып алалы, андан соң эфир жолго карайлы эле. Кыргыз элине салам жолдойбуз. Барыңыздардын кутман таңыңыздар менен, кыргыз элим, саламатсыздарбы? Биз болсо келип калдык атайын сиздердин маанайыңыздарды көтөрөлү деп, жагымдуу чыгармалардан, жакшы ырлардан аткарып бергенге аракет кылабыз. Салам, чоң рахмат. Ушундай атайын убактыңызды бөлүп, эртең менен таң эрте туруп, жамгырга карабай келдиңиз. Жамгырды сүйүүчүлөрдүн катарына киресизби? Ооба, мындай жакшы көрөм. Аябай жакшы көрбөйм, бирок суук да. Кантип эле анан бир аз кичине жагат. Биз жана кесиптешим экөөбүз ушул туурасында сүйлөшүп жатканбыз. Негизи жамгыр жааганда адам ойдуком келип ыр жазып калат деп. Ушундай сапатыңыз барбы? 4 саат курап каласызбы? Жамгырда бараттым, жол тыгыны деген сөздөрдү курап калат го? Жок, билбейм, мен аябай негизи ойчул немелердин катарына кирбейм да, негизи. Ыр жазгам мурун да. Анан кийин андай нерселерди эле теппей атат деп коет го, жана андай жаргон бар го, ошондой эле көп ыр жазганга жакыныраак болбой атам да. Негизи жазып турчумун да. Сон, келиңиздер, балким биздин көрүүчүлөрдөн жалпылай мындай тааныбагандар болуп калышы мүмкүн. Андыктан өзүңүздү толук тааныштырып кетсеңиз, кайсыл жердин акуусусуз, кайсыл жердин сулуу кызы болосуз? Мен болсо ошол Нарын областына караштуу Жумгал районунун Байзак айылынан болом. Өзүм ошол жактан 1-классты бүтүп, кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшырып, буюрса жакшы жаңылык быйыл бүттүм. Окууну 5 жыл окуп, ошол өзүм 2000-жылы болом. Жана эме бар экен го, ушундай угуп калгамда, жана 5 жыл окуп, анан 5 жылдан кийин дипломун байлап алып, бирөө басып бараттыр да. Эмне кылгам ол десе, 5 жыл ушунун артынан куудум мына. Эми бул да менин артымдан куусунчу деген сыяктуу ийгиликтүү аяктаганыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Анан быйылкы жылы окуп жатасызбы же бүткөнсүзбү быйылкы жылы? Быйыл бүттүм майда. Ушундай бүттүңүз. Демек баягы жыл сайын баягы окуу жылы башталганда окууга даярданып, көнүп калгансыздар. Быйылкы жыл кандай сезимдер болду? Эми 11-класска чейин окусаң, андан кийин университетке туш болуп, аяктан бир окусаң, сентябрь дегендай. Сентябрь деген эле бул окуу жылдын башы деген кулакка сиңип калат эмеспи? Ошондой болуп калып, бир кызда болуп жүрдүм. Эртең уже сентябрь айында, бирок сен жумушка барасың. Баягындай университетке шашып, таң атпай туруу деген жок. Каласың, уктап калсаң болот. Азыр уйкудан кичине кол бошобой, кичине өйдөлөп келатабыз, анткени сентябрь айы деген башталганда эле таң атпай туруп, окуу башталды деп, баягы эртең менен турсаң да бизде комуз жалаң инструмент болчу да. Анан группалаштар таң атпай инструмент менен ойготуп, ушундай кез болсо, азыр тынчтыкта эле, уктап эле, анан жумушка барып үйгө келмей болуп калды да. Анан уктап калдым дедиңиз. Негизи көп уктагандардын катарын толуктайсызбы? Ооба, дагы деле ошо көзүм неме болуп шишкени кетпей атат окшойт. Кечинде да кичине кечирээк жатып, анан эртең менен туруп эжем ойготту анда дагы. Ошо Гүлдү эжем чалып, "Эй, сен эфирге бармак белең" деп коет. Анткени кечээ сүйлөшүп атып, айтып калгам да, эфирге бар, эртең эфирге чыкты барам деп ушинтип калгам. Анан дажаша эжем ойготуп ойгонуп калдым. Эжеңизге рахмат. Болбосо биз азыр коногубуз жогултурмак экенбиз. Негизи жанагы уйкучулардын катарын толуктайм деп калбадыңызбы? Ушундай иш-чараларда эрте туруп каласыз да. Ошол эрте турганыңыз менен баягы кеч турган айырмачылыгын айтып берсеңиз, таң эрте баягы таң сыра берүүсүн бир аз сырын ачайлы да. Ооба, негизи эрте турганда жумуш баары бүтөт да, ойдогудай болот. Анан убакыт бир күндүк убактың аябай кенен болот го. Анан 10-11 туруп калсаң шалдырап эле өзүңөн неме болуп, билбейм, буюрса бүгүн эрте туруп жакшы башталды, буюрса алды карай дагы жумуштарым жакшы бүтүп, эртерээк бүтүп деген ойдомун. Демек, бүгүн сизди шалдыратпай, бир аз дем күч берип таң эрте ойготкон турбайсызбы? Бардык көрүүчүлөргө келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер, сиздерге ушундай бир дем күч менен турганда коногубуздан бир чыгарма суранайлы. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да дем күч бериңиз.
Макул. Ушундай. Келиңиздер анда. Сіздерге ушу Ашал Айталиев атабыздын Жылкычын ыры деген бир шаңдуу чыгарма аткарайын, Бали, өнүңүзгө береке. Өлкөбүз үчүн иштейли да, өркүндө өссүн нур заман деп. Негизи ушул чыгармалар бир сөзүгү бай, кыргыздын негизи эле чыгармалары аябай бир жакшы, салмактуу чыгармалардын бири десем жаңылышпайм. Анан Жылкычын ырын ырдап калдыңыз, өзү негизи баягы кыргыздын баалуулуктарына, жайлоого, ушундай баягы кымыз, бээ кандайсыз? Негизи жайлоого, ооба. Жакшы көрөм жайлоого чыкканды, бирок биз деген Бардык жумушту кыла аласызбы? Баарын кылам негизи, бирок точно эме сай албайм. Жылкы сай албайм да, бээ сай албайм. Жылкы дейм, бээ сай албайм, бирок сай алам. Анан жайлоого чыкканда ушу көптө чыккан эмесмин, бир жолу Соңкөлгө баргам, эсимде. Анан болду, анткени биздин айыл жайлоодон кичине берирээк болгон үчүн жайлоо алысыраак да. Анан жайлоого чыккандардан жакын туугандар деле жок болчу, көп барчу эмеспиз. Бирок мындай жагат. Сон, биздин көрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Башы бош бекен? Сулайым деп. Деген суроо. Бул суроого кандай жооп бересиз? Башым бош эмес, башымда шапка бар деп эле. Негизи эми турмуш жолуна ар бир кыз узаш керек, анан буйруса эми болуп калса деген ойдо жакшы эле турабыз. Анан башым бош эле негизи. Бош эле негизи. Ооба, азыр бойдоп калабыз дегендей. Таң эрте бир аз ушундай суроо бергим келди. Жайлоодон бир жигит жактырып калса, жайлоодо жашайбыз деген сунушун таштаса, кандай көз карашта болот элеңиз? Буйрук болот го. Сен канчалык шаарда жашайм, айылда жашайм же жайлоодо жашайм деп тандаганың менен маңдайыңа кайсысын жазып койсо, Америкада деле жашап каласың, чыгармачылык таштап башка мамлекетте калып калышың мүмкүн. Ошол үчүн да айткандан корком, алысмын. Анткени балким буйрук болуп калса жайлоодо деле калып калабыз. Жашаганга даярсыз. Ооба. Сон, анан негизи жана кесиптеш ушундай суроо бергим келип турат да. Окуу жылы бүттү, жумушка бардым деп калдыңыз. Азыркы учурда кайсы жерде эмгектенип жатасыз? Азыркы учурда Чүй Белоцкийде немедемин? Дом культурада иштеп атам, буйруса. Маданият үйүндө. Маданият үйүндө иштеп атам. Буйруса дагы эми мектептерге кирейин деген жакшы ой, тилектер бар. Анан бирок мектептен иштей албай кичине коркуп атам. Анткени бир жолу иштегенмин, анан окуучулар менен кичине кыйыныраак болуп калат экен. Анан дагы иштеп кете алам. Кандай кыйынчылыктар болду окуучулар менен? Кандай десем, же уруша албайсың, же чаап сала албайсың. Анан 45 минутта кадимкидей мугалимдердин баркын билип атам да. Иштегенден кийин кичине оорураак болду мага. Анткени окуучулар менен оңой тил табышып кетиш деген бул негизи жөн эле сөз экен. Оңой менен тил табыша албайт экенсиң. Же сени аябай строгий мугалим болушуң керек экен. Катуу кармапчы, же болбосо мындай эркелетип, антейин десең башка чыгып кетет. Катуу кармайын десең азыркы заманда балага катуу чаап, уруп, сабап же катуу сөз сүйлөгөнгө да болбойт го.
ошол үчүн кичине ойлонуп жүрөм, балки мектепте да иштейин деген ойлор бар. Анан дагы азыркы замандын жаштары да башкача болсо керек, башка мурунку биздин учурга караганда айырмасы аябай эле көп болсо керек. Анткени социалдык тармактар, интернет желелеринен көрүп, ар кандай башкача мүнөздө, ар түрдүү мүнөздөгү окуучулар болсо керек да. Ооба, негизи бирок мен дагы ошо кичине ар кайсы улуттан мен кирген мектепте ар кайсы улуттан окушчу да. Ар түрдүү улуттардан балдар бар болчу, анан ар кимиси ар кандай болуп же ошого да кыйын болуп калды. Анан сиз айткандай ошол маселе да, анткени биздин убактагыдай дегенде бизде деле мисалы уруп чаап урушуверчи, азыр андай эмес го. Ошол үчүн бир аз кыйынчылыктар бар да. Комузда аябай кол ойнотуп сонун чертет экенсиз. Комуздан тышкары дагы кандай аспаптарда кол ойното аласыз? Биздин университетте негизи изучение деп коет, ал жакта деген мындан тышкары негизи 5 жылда 5 инструмент алып чыгасың. Бул кыргыздын улуттук аспаптары неме? Жыгач ооз комуз, сыбызгы, темир ооз комуз, чогойночор, анан чопочор. Ооба, булардын баарын профессионалдуу деңгээлде билбесем дагы, бирок алып чертип ойной берем. Сан. Анан азыр айтып калбадыңызбы, Дом культурада иштеп атам, маданият үйүндө депчи. Андан тышкары дагы кошумча ушул өзүңүздүн комуз, өзүңүздүн булбулдай болгон үнүңүз дагы бир киреше алып келүүчү булак болуп сизге жардамчы болот болуш керек, Дагы кайсы жактарда иштеп каласыз? Ооба, туура айтасыз, анткени жана байке айтып кетпедиби? 5 жыл мен артынан чуркадым, мен аркама чуркасын дегендей болчу. Бирок жакшы эле бизде 3-4 курстан баштап эле комузум аркаман чуркап эле баспайсың тойго баралы деп элечи. Анткени ырчылар баягы чыгармачылык тарапта болсоң башка жумушка дагы кете албайсың да, анткени 6 саат 7 саат окуйсуң. Университетте кечке болосуң, кечки саат 6-га чейин 7-8-ге чейин, анан биз ошо чайханаларда иштеп калдык, студент кезде тойлорго чыгып калдык, студент кезинен баштап эле. Ошол негизги киреше болду, анткени тойдун баягы жакшылыктын тапкан акча берекелүү да кош керек. Ооба, анандай токчулук сонун студенттик күндөр өттү да. Сон той деп калбадыкпы? Той негизи шаңга бөлөнөт эмеспи? Келиң санасынан таң эртең бир шаңдуу чыгарма сурайлычы. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн бир маанайын көтөргөн, дем күч берген, өзгөчө бир жумушка жөнөп жаткандардын баарын бир ийгиликтүү бир жумушка жибереличи. Ооба, буйруса. Кичине күйлөшүм керек болуп каткен. Ошондон аңыздан эметерейин. Анда Түгөлбай Казаков атабыздын, Салкар атабыздын Сүйүү жазы деген бир эмнегедир жакшы мындай кээде болот го. Бир ырдырдасаң эле оозуңа келип эле кайра айтыла бересиң го. Ошо акыркы күндөр ушул атабыздын ырдын кайталап калды, ушуну аткара этейин.
колчолор болсун, талантыңызга таазим. Анан менде мындай суроо туулду да. Бардык эле ошол чыгармачылык жактагы адамдардын тилеги бул кыргыз элине негизи эле балким дүйнөгө таанылган, эмгек сиңирген артист болуш да. Анан сизде ошого кадамдар кандай болуп атат? Жаңы чыгармаларды жазуу пландарыңыздарда барбы? Ошолор тууралуу кеп козгоп кетсеңиз. Ооба, албетте сөзсүз түрдө. Анткени баягы чыгармачылыкта жүрүп, анан чыгармачылыкты таштап коюш дагы оор го. Анан болбой эле окууну бүтүп калса, окуп жүрсөң байкалбайт да, ырдап жүрө бересиң, университетте сыяктуу тойлор. Анан бирок окууну бүтүп калгандан кийин кичине мындай соо ичкөндөйсүң да. Негедир суу куюлбай да, сугарылбай да бир нерсе жетпей аткандай да. Анан кой деп баштайт экенсиң, студияны көздөй жөнөп ыр жаздырайынчы деп. Анан өзүм ошо Элдик Ырдоо бөлүмүн бүткөндүктөн, ушул эле Элдик Ырдоо бөлүмүнөн баягы элдик бизнес алкараталарыбыздын ырларынан дагы кичине аткарып, жандандыргым келип жүрөт да. Билбейм, эми көбүнчө азыр ушундай болуп калды, баягы элдик ырларды мурунку биздин эски алкараталарыбыздын ырларынан көбүнчөсү кайра ырдап жаңыртуу модага айланып кетпедиби? Жаңыртканда кичинесирээк кылып, бирок ошол болсо деле баягы түпкү нускасын бузбай эле ушуну эле жаңыртып, жаңы аранжировкалап, Жан берип, биздин кийинки муунга таштагым келип турат. Бирок жаңы чыгарма боюнча ооба, ал боюнча дагы ошо жакында эле Нурлан Мамакеев байкебиз менен жакшы бир жаңы чыгарманы жараттык. Нурлан Мамакеев байкебиздин челленджи өтүп тур 30 күндүк. Ошо өзү жаңы оон жаздым эле, ушуну ырдагыла деп чакыргандан барып ырдадык. Анан ушул сыяктуу жаңы чыгармалар. Сон. Нурлан Мамакеев байкебиз менен иштешесизби азыр ушунда продюсер? Негизи иштешпейм, чакыруу менен эле ырдап калдым да. Чакыруу менен. Анда мен дагы бир чыгарма сурагым келип турат, кесиптеш убакыт алып турбай, дагы бир биздин көрүшүбүз. Катар байма-бай бир жагымдуу чыгармаларды аткарып берип алалы. Келиңиздер анда. Дагы деле ошо заманыбыздын залкары болгон Зайырбек Үсөнбаев атабыздын Кечирип кой деген бир жакшы чыгармасы.
күлчү кайра дейт. Дайыма баардыгыңыздар ушундай жылмайып күлүп жүрүңүздөр. Негизи жылмаюу, күлкү деле бул өзүнчө бир ден соолукка таасир тийгизет деп экен. коет эмеспи? Ал эми таң эрте биздер ушундай сонун чыгармаларын аткарып, бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, мына быйылкы жыл окуу жылын аяктадым, азыркы учурда иштеп жатам деген коногубуз Гүлбарчын айымга терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма чыгармачылык ийгилик, буюрса ошол өзүңүз ойлогон ой максаттарга жетиңиз. Кыргыз эстрадасында да бир ордуңузду таап, кыргыз эл артисти деген наамга чейин барышыңызга тилектешпиз. Таңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз, бүгүн атайын убактыңызды бөлүп ушундай сыртта суук болуп атса дагы келип, элдердин маанайын көтөрүп, биздин куттуу студиябызды да шаңга бөлүп кеткениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Эгерде чыгармачылыгыңызда кандайдыр бир жаңылыктар боло турган болсо, биздин студиябыз дайыма сиз үчүн ачык. Келип жаңылыктарыңыз менен, кыргыз эли менен бөлүшүп турсаңыздар болот.